Мен айттым эле, эгерде Жээнбеков чыныгы элдик президент болом десе, а бул элдик президент боло албайт, себеби эл тарабынан шайланган эмес. Эл тарабынан шайланган президент кечеги Украинадагыдай болот. Келгенде эле жарыя кылыш керек эле. Мунапыс жарыялаш керек эле. Өзбекстандын президенти Мирзиёев келгенде мунапыс жарыялап, азыр так саны эсимде жок. 1,5 миңдей кишини мунапыс жарыялаган. 1,5 миңдей кишиге. Бул киши келип түрмөнү дагы менчиктештиргендей сыяктуу, мен айткан киши чыгат, мен айтпаган киши чыкпайт деп отуруп алгандыгы бул текебердик. Мыйзамдуубу, мыйзамсызбы аны териштирип, акырын чыгарып коюп, мамлекеттик комиссия түзүп караштырса боло бермек. Бирок мунапыстык жарыялаш кыргыз калымында бар нерсе, бул жоомарттык деп коет. Бирок жоомарт болуш үчүн киши айкөл болуш керек да, киши бийик болуш керек. Ага деңгээли жетпегенден кийин, маселен, жарышка мыкты күлүктөрдүн арасына бир качырды салып коюп, качырдан аны талап кыла албайсың ошолор менен жарыштап. Ошол сыяктуу эле көрүнүш болуп калат го. Менин аркамдан аябай томбучкандар көп да, мен негизи ушул түзүлгөн митингтерге башкаларга көп куштар эмесмин. Биз жарыялайбыз, эгерде бүтүндөй улуттук жалпы мамлекеттик бир кызыкчылыктагы иш-чаралар болгон болсо, бирөөнүндөн калбайбыз. Биздин ушул бүтүн Кыргызстан партиясы болобу, мен макул эмесмин деген элдик кыймыл болобу, мамлекеттик масштабтагы маселелерди биз эч кимисин көз жаздын калтырбайбыз. Тилекке каршы кээ бир саясий партиялар ушул улуттук маселеге тийиштүү болгон жерлерге көп басып барышпайт. Мен алардын койгон талаптарын 100% колдоо менен бирге, жана митингтерде, андай-мындайларда биздин жаштарыбыз бар, биздин баягы мен макул эмесмин кыймылын башка бир ар кандай багытта иштеген азаматтарыбыз бар. Алар катыша турган болсо, эч кандай каршылыгыбыз жок. Мен ал жерге расмий чакырылган да жокмун. Айтам го, Кыргызстанда шайлоо болуп аткан учурда дагы мен өзүм жыйнап келип чай берип жыйнабайм. Кайсыл район айыл жыйналса, чакырса, мен ошол жерге барам деп. Ошондуктан эртеңки жыйын боюнча мен сиздерден берген маалыматыңыздарды гана алып отурам. Массалык маалымат каражаттарынан баланча миң жыйнайбыз, түкүнчө миң жыйнайбыз деп эле билдирүүлөр таратып атат. Буюрса көрөбүз.